кураган бактарды санитардык бутоо иштери жүргүзүлүп жатат. Биз бул иштер жүргүзгөнгө чейин Ош шаардык айыл чөйрөнү коргоо агенттигине Самантоодогу кураган бактардын туристтик жолдордогу келген конокторго ыңгайсыздык жаратып жаткан бутактарды кыйуу тууралуу атайын кат менен кайрылабыз. Алар жактан атайын адис келип көрүп, жеринде көрүп, уруксат бергенден кийин гана биз ушундай санитардык бутоо иштерин жүргүзүп баштайбыз. Бул жерде кураган даракты, анан кийин жашылданган даракты көрүп турасыздар. Кураган дарактар бул ок тамыры жеринде ташка такалгандыктан бул дарактар өсүшүн токтотконда толук токтотуп куурап жатат. Ал эми жашылданган дарактар булар ошо ок тамыры ташка такалып элек, алар болсо өсүшүн улантып жатат. Бул жерде ошол куурап калган бадамды көрүп турасыздар. Бул бадамдагы ошо көп жылдык бадам ок тамыры ташка такалгандыктан өсүшүн токтотуп, ошо куураган акыбалда болуп турат да. Ал эми мына жашыраак көчөттөр болсо булар тамыры ташка такалып элек, булар өсүшүн улантып жатат. Бул жерде ошол суу ичпегендиктен куурабайт. Бул эгер суу ичпегенде анда бардыгы тегиз куурамак да, дарактарчы. Ошол Сулайман тоо ошо Акиташ тектеринен тургандыктан анан кийин бул борпоң топурак тектери азыраак кездешет да, көбүнчө ошо таш катмарынан турат да тоо. Ошондуктан дарактар өсүп отуруп, акыры тамыры ташка такалып, анан кийин ошол себептен куурайт да. Сулайман тоонун жаратылышын коргоо, таң азалоо жана мониторинг бөлүмүнүн кызматкерлери Сулайман тоодогу ар бир дарактын сүрөтүн тартып, мынтип ошол сүрөттөрдү да кошо тиркеп, айыл чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигине кат жолдойбуз. Алар тараптан атайын адис келип көрүп, чындап курагандыгын көрүп турганан алар мейли тазалагыла деп уруксат бергенден кийин гана биз кесип баштайбыз. 25 майда атайын уруксат кагазы келген, алар тараптан атайын адис келип кураган дарактарды көрүп, алар 25 майда ушундай кескенге бутоого, санитардык бутоого уруксат берген. Биз ошол негизинде бүгүн 2-3 күндөн бери санитардык тазалоо иштери жүрүп жатат. Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Биз мына бүгүн Сулайман тоого чыктык эле. Биздин азамат жигиттер Сулайман тоону тазалап, тазалык жүргүзүп атышыптыр. Азамат баарына ушинтип тазалыкты сактап жүрсөк, Кыргызстаныбыз оңолот. Бул Сулайман тоонун түштүк тарабында суат иштери күн сайын жүрүп турат, суар иштери жүрүп турат бул дарактаргачы. Ал эми мына Тескей тарабы, түндүк тарабында суат иштери негизинен токтогонда, буга уруксат берилген эмес. Суар иштери түндүк Тескей тарабында. Себеби Тескей тарабында ошол тоонун этегинде калк жыш жайгашкандыктан ошол суар иштери токтоп, себеби эрозия процесси жүрүп кетиши мүмкүн да, жер көчкү болуп, ошол айылдарга ошол коркунуч туулушу мүмкүн. Элдерге коркунуч туулуп, ошол себептен ошол суат иштери ошо түндүк тарабында токтогон да.